Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Ачык айрым тамаша сөздөрүн аралаштыра сүйлөшкөн жубайлар тамашоочу актер, алып баруучу Актан Рыскелдиев менен жубайы Фироза канча убакыт кыз-жигит болуп сүйлөшкөнүн, анан кандай баш кошкондору жөнүндө Леди Кежи гезитине маек беришти. Экөөбүз 6 жыл кыз-жигит болуп сүйлөшүп жүрүп, 2014-жылы баш коштук. Үйлөнүү сунушун деле Шан Шөкөтү жок оңой эле киргизгем. Эл көрсүн деп 101 роза алып келип, тизилип отуруп кулун сураган эмесмин. Баары бат-баттан эле болуп кеткен. Андай шаарда өзүбүздүн үйүбүз жок болчу, батирде жашачубуз. Апама айтсам, өзүбүз батирде турсак, байлыгыбыз деле болбосо, кайсы үйгө келин алып келип калууңа кайсы акчабызды беребиз деп маанайы түшкөн. Апама бизге эч нерсенин кереги жок экендигин айтып көндүргөн. Фироза да абдан түшүнүктүү, байлык бийлигиңдин кереги жок, жанымда эле болсо мага ушул жетиштүү деп айткан. Ошентип эч кимге айтпай эле ата-эне бир туугандары менен үйүнө барып алып, Ак Сууга барып кичинекей той кылып эле үйлөнүп алганбыз. Деп айтты Актан. Мен эрте эле турмушка чыккым келчү эмнегедир, ошондуктан 2 жылдын ичинде ал дегем. Кийин мен Орусияга окууга кетип, 2 жылыбыз 6 жылга айланып кетти. Үйлөнгөндөн кийин той беребиз деп айткан негизи. Анан алдап кетти. Азыр деле тамашалап качан тойбуз болот деп сурай берем деп маек беришкен.